Шербет Келдибека бул кыргыз адабиятындагы өтө чоң кубулуш, сейрек көрүнүш да. Аябай таланттуу адам. Анын таланты өз убагында бааланган эмес. Адабиятта изилденген эмес. Өзү деги ошол мезгил азырынча толук жакшы изилдене элек. Эгер изилденип калса, мен терең ишенем, Шербеттин ачылыштары, поэзияга киргизген жаңылыктары, анын акын катарындагы жакшы сапаттары сөзсүз ачылат деп ойлойм. Эми Шербеттин чыгармачылыгына мүнөздүү нерсе, Шербет кыргыз адабиятына биринчи жолу адамдын, асыресе аял адамдын жан дүйнөсүнө алып кирди да, поэзиясы менен ошо аялдардын жан дүйнөсүн түшүндүрдү. Мунун ырыларына өзү мындай трагедиялуу мотивдер көбүрөөк, ошондой мотивдер бар, бирок ал ошо жеке өзүнүн тагдырына байланыштуу, өзүнүн мындай турмушун ырдап, ошолорду көрсөтүп, ошолорду эң бир терең көрсөтө алганда, мисалы, бул мунун тагдырын карап отуруп, мен кээде мына ойлойм, мына Омурак айткан экен, мунун тагдыры ушу Марина Цветаевныкына окшош деп да. Эми чындыгында ошондой параллель бар. Бирок мен ушу окуп отуруп бир нерсеге неметтим. Бул ушу мына экен, Франциянын бир акыны болгон 19-кылымда Марселе де Вальмор деген. Бул улуу француз акыны. Бул улуу француз акыны бул адабиятта, мисалы адабияттын тарыхында анчалык айтылбаган менен Франциянын адабиятында аябаганда жогору бааланат. Анын таланты да абдан жогору бааланат. Муну бир нерседен билсе болот. Мисалы айталык, ошол өз убагында мына Виктор Гюго деген керемет акын, жазуучу, бала кезинде абдан суктанчу экен ушуга, ушунун ырларын окуп алып. Бальзак деген Бальзак керемет жазуучу, ушуну барып көңүлүн сураш үчүн үйүнө барчу экен. Барып акыбалын сурап, 130 тепкичти барып эң бийик этажында жашачу экен, ушинтип өткөн. Андан кийин Сентбеф деген бул белгилүү адабият сынчысы болгон, адабиятчы. Ошол заманда. Ошол үчүн айтканы бар. Бул Марселина бул акын эмес. Бул өзү поэзия деген. Турган турушу менен поэзия. Бул акын эмес, бул өзү поэзия деп айткан бир укмуш салыштырма бар. Ламартин деген белгилүү француз дагы укмуш арнап ыр жазган. Ушундай адам болгон. Анан мен таң калам да. Эметке кирбесе, эмне үчүн ушунчалык урматташкан, да? Анан ошондон мен кайрылып буну айтып атканым, мына биздин өзүбүздүн кыргыз турмушуна келсек, мына Шербет биринчи Байдылды сарына коюп барганда, Байдылдан айтканы бар экен, ушундай деп айтканы бар да. Кызым, сенин ырың өтө мыкты экен. Бирок мындай ыр жазган адам бактысыз болот деп айткан сөзү бар да. Бул тарыхый чындык. Эмне үчүн ушинтип айткан Байдыл эке? Биринчиден, ошол кезде мына кыргызда дагы бир таланттуу акын, керемет таланттуу акын Сөргүл Тургунбаев деген бар. Ошонун Кечки троллейбус деген жыйнагы чыккан. Кечки троллейбус чыкканда как раз ал дагы ошол жанагы традициялуу эместей, мынагы жаңыча формада жазган абдан мыкты ыры болгон да. Анан аны Жазуучулар союзунда абдан талкалап, темир кулакка баш болуп, аябаганда жүдөтүп, көңүлүн абдан калтырышкан да. Анан ошондо окуп калды. Байдылдаки сыягы ошону эске алса керек. Сен мындай жазсаң, эртең эле сени ушинтет деп, баягы кичинекей айтып, мындай көңүлү ооруп, ушинтет дегендей бир пикир айтса керек да. Анан экинчиси мына Сүйүнбай Эралиевдин айтканы бар. Сүйүнбай Эралиев деген бул кыргыздын гениалдуу акындарынын бири. Сөздү ушунчалык, поэзияны ушунчалык керемет деңгээлге жеткизген, кыргыз поэзиясын жеткизген адамдардын бири.
ошол киши дагы окуп таң калып айта албайт, бияка чыгып тияка чыгып бунун талантын абдан башырап таң калып атпайбы? Себеби дегенде кыргыз поэзиясына верли бирди эркин реформасын киргизген, эркин реформа верли бирди киргизген мындай. Бул Сүймөй Эралиев болгон. Верли бирди ошол ырдын табиятына, ошону закон чөнөктерине ылайыктап киргизип, кыргыз адабиятынын кыртышына киргизген адамдардын бири ошол жанагы поэмасында, Космос деген поэмасына киргизген. Анан ошол өзүнүн жанагы шербеттерин окуп алып, анан өзү кийин таштап кеткен да, ошондой жазгандан башка жака өтүп кеткен. Анан ошол жол менен баратканын көрүп таң калып, аябагандай тамшанып, ошол жагын айтканда абдан аябай. Ушундайсың деп. Ушулардын баардыгы эмнени айтат? Ушулардын баардыгы жанагы Марсилия Делборт Вальмарты эске салат да. Себеби аларда ошол анткен Шербеттин поэзиясы эмне бар ушуну таң калтырган? Биринчиден, мисалы айтайлык, ошол Марсилиянын ыры абдан өзү мындай искренний, чын дилинен чыккан, эч калпы кошулбай айткан сезим болгон. Ал өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн көргөн азап тозогун жазган ырга. Ошолорду ушунчалык бир деңгээлде берген, анан аны мындай кайдыгер окушка мүмкүн эмес болгон да. Ошол үчүн алар жанагы чатак акын жана Поль Верлен деген болгон. Ошо дагы баш ийип абдан аябай сыйлаган бул киши. Анан мына биздин ушундай эң сөз чеберлер, эң мык адамдары айтып атса, демек буларда бир нерсени көрүп атат. Анткени ошол көргөнү биринчиден абдан чындык бар да. Өзүнүн жан дүйнөсүндөгү сезимди ал эчтекесин жашырбай ошол бойдон берген. Бул кыргыз поэзиясында ошол аял адамдын жан дүйнөсүндөгү буркан шаркан түшкөн сезимдерди ыр менен берген, ыр менен ачып берген. Аялдардын жан дүйнөсүнө тереңдеп кирүүнү, анын жан дүйнөсү кандай ооруйт, ошондо кандай болот, ушулардын баардыгын өзүнүн ырында берген. Ошон үчүн бунун ыры абдан аябагандай мындай каты таасир берет да. Мен азыр бизден баягы жалпы эле кыргызда поэзияны байлаган адамдар жок да. Поэзияны көп азыр мурда деле көп окуганбыз, азыр андан бетер окубайт да. Анан бул тиги Шербет ошол унутулуп калат экен деген кеп эмес. Мына ошол жанагы Омурак айткан Марина Цветаева өзүнүн биринчи бияктан чыккан жыйнагынын эң башында биринчи кылып бир кийин жазылганларын тиги эпиграф баш сөз кылып берген да. Ошондо мынтип айтат: мен өзүмдүн акын экенимди билчү эмесмин, китептерим чыгып, мына китептегичилерде чаң басып турат дейт. Анан эми дейт, бирок мен ишенем дейт. Менин ырларым абдан жакшы кордолгон винодой бир кезде өзүнүн немесин табат деп айткан жери бар да. Ушинтип айткан жери бар. Чындыгында эле ада ошентип. Анан кийин бир топ жылдан кийин ар кандай немеде отуруп, орус поэзиясында өзүнүн ордун таап, азыр орус поэзиясында эң чоң бийиктик, поэтикалык бийиктиктердин бири деп эсептелет. Мен терең ишенем, Шербет дагы ошондой болот. Шербет бул өзү мындайдан караганда гениалдуу адам болгон. Эми Шербеттин ырларында жанагындай трагедиялуу мотивдин болгонун, биринчиден аны жанагы орусча болгону, ошонусун айтып, унтурууларына кээде тоскоол болгону, аны экинчиси сүйүү жөнүндөгү темасы. Шербет дагы ошол жанагы мисалы Марселин Деборттагы сүйгөн абдан аябай, анан алданган сүйүүсүнө. Сүйгөн адамы таштап кетип, ар кандай эметип, анан абдан ошого эметкен. Шербеттин ырларында ошондой мотивдер абдан көп да. Ошо сүйгөнү биринчи жолу биринчи сүйгөнү, ошо сүйгөнүн айтып, анан кийин анан сүйүүдөн кийин баягы балким ошо сүйүүсү өзүнүн оюндай болгон эмес болуш керек. Анан ошолордун баарын айтып, анан кийин эметкен, айтып анан ошол ырларында берген. Бирок ал ырларында ал кимдир бирөөгө таарынып, жебинди күнөөлөгөн эмес. Ал ошол сезимдерди берген. Ал тиги таарынычтан өйдө болуп, ал жалпы бир мындай бийиктикке чыгып, жалпы мындай адамзаттык маана алып кеткен да ырлар. Ошон үчүн жанагы ырларынын абдан адамга күчтүү болуп атканы, байды да кээде таң калтып, сүйүнбөй экени жанагындай оозун ачтырып атканы ушундан. Так ошол искренность, чын пейилден айтканы, жашырбай эчтекесин жалындап айтканы. Ишке катууга мүмкүн эмес ошол сезимдерди. Ошол сезимдерди
жаап жазырбай ошо калыбында берген менен абдан баалууда. Анан эми муну ырларын окуган адам мен буларды айтып аткан себебим, эгерде шербет жөнүндө бирөөлөр билгиси келсе, ушуга окшогон адабияттын тышындагы жанагындай момент эмелерди билип койсо, анан түшүнөт. Экинчиден, бул 70-80 жылдарда биздин адабиятта жаңылануу болгон. Анан бул биринчи жолу жаңы жол менен кетип ушуну аябай катуу өздөштүргөн да. Бул верили бир абдан катуу өздөштүрүп, традициялык формада өздөштүрүп, бирок бардыгында ошол жанагындай буркан шаркан түшкөн сезим, ысык чоктой болгон сезим дайыма турат да, дайыма куйкалап, тиги уккан адамдын сезимине кандайдыр бир чоң таасир берет да. Ушундай деп ойлойм. Анан мен терең ишенем, бул аябагандай көп кырлуу, көп катмарлуу сезимдерди камтыган ырлардын автору эртедир кечтир турмуш калыбына келип, адабиятка баягыдай мурдагыдай изилденип, жаңы заманда изилденсе, шербетти айтпай кетүүгө мүмкүн эмес, изилдебей кетүүгө мүмкүн эмес. Анткени буну изилдебесе, андан кийинки кыргыз адабиятындагы башка тенденциялар түшүнүү кыйын болуп калат. Себеби адабиятты мына ушундай жаңы жээктерди, жаңы атылыштарга умтулган адамдар гана алдыга жылдырат. Аны көркүн ачат да. Анан бул шербет так ошондой акындардан менен көркүн ачкан акын. Анан аябай билимдүү болгон бул өзү, абдан көп окуган. Мына оркиндей бизде жана акындардай болуп, ар кандай хорлорго кошулбай өзүнчө ойлонуп, өзүнчө сүйлөп, өзүнчө жүргөн. Анан ошол бир чоң сүйүүгө жолугуп, анан ошо сүйүүсүн ырдап, ошону көрсөтүп, ошонун арманын, ошонун кубанычын көрсөтүп, аял затынын дүйнөсүнө киргизгенбизди. Ушундай чоң аял затынын дүйнөсүн, мына мисал айталык, деги Саффо деген болгон акын, ушулар аркылуу биз билебиз. Марселе Дебортте болуп, ушул аялдардын жан дүйнөсүнө алып кирген адамдардын бири бул. Анан мен терең ишенем, бул изилденбей койбойт, бул сөз изилденет. Муну казган адам өтө көп нерселерди табат да, өтө көп нерселерди табат. Андыктан мына бүгүн ушун туулган күнү белгиленген атат, Куда кааласа. Анан шербет бизге эстетикалык кубаныч берет, сөзсүз түрдө. Дайыма биздин жүрөгүбүздө сакталат деп ойлойм мен. Мындай акын, поэзияны сүйгөн адамдар муну эч качан аттап кете албайт. Мисалы, мен өзүм окуп алып, ушул убакка чейин ошол окуганыма абдан өкүндүм да. Өкүндүм. Анткени ушуну окуп жатып мен көп нерсени түшүндүм. Мурдагы бир трафареттүү түшүнүктөрдөн оорактадым. Мурдагы мен суктанган тиги адам акындардан башкачараак түшүнө баштадым. Анан жанагы ушул мына орки китепке жазган баш сөзүндө Шайлообек Дүйшөй абдан туура айткан. Гениалдуу, эң таланттуу, гениалдуу акын деп жаңылган эмес, абдан жакшы айткан да. Себеби ал ада көргөн мунун немесин. Ада акын да канча айткан менен. Мына ушундай деп утабыз. Анан мен терең ишенем, бул биз далай жолу кайрылабыз.